Саламатсыздарбы. Эмесе Ошондо программасы. Бүгүн Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында митинг болуп, ага катышкан 40ка жакын адам Баткен облусунда айрым аймактар менен чарба объекттери кошуна мамлекеттердин карамагына өтүп кетип жаткан маселени көтөрдү. Ага премьерликке көрсөтүлүп жатканда Улукбек Марипов 3 февралда жогорку кеңеште айткандары тамызга болду. Биз айтып атабыз, бул кишини коомчулукка түшүндүрмө бер, үн кат, биздин чегара кызматына, атайын кызматтарга, улуттук коопсуздук кызматына, органдарга, күч структураларына баарына буйрукту бергиле. Ал жерде брифинг бергиле. Коопсуздук кеңешин жыйнагыла чукул. Эмне болуп атат? Кыргызстандын аймагы түштүк облустарда улам кыскарып, мамлекеттик чегара улам жылып баратат деп эксперттер да, жергиликтүү тургундар да какшап эле келет. Бирок акимдер дагы, Бишкектеги бийлик да өтө деле орчундуу аракет көрбөйт. Ошондуктан тургундар айрым аймактар кошуна мамлекеттерге өтүп кеткени тууралуу келишимдер түзүлүп, аларга кол коюлуп кеткенби деп да шек санайт. Ошол судун башы биздики болгон. Оосун элде адамдар ошол жакта карап турган, водозабордо постоянно Кыргызстан карап турган, ал жерде бактар бар, башкасы бар. Кандай максатта айтты, кайсы ой менен айтты, аны биз билбейбиз. Элге ошону ачык айкын түшүндүрүп берген жок эч ким. Марипов айтканга чейин мындай орчундуу маселе эч бир элдин ортосунда көтөрүлбөдү. Бирок мындай сөз болгон эмес, буга чейин. Ушундай Кокустан эле ушинтип айтты, эч ким даже бирөө сурабаса. Чегара менен аймактык коопсуздук өтө сезимтал маселе жана улуттук ар намыска түздөн-түз тиешелүү. Мисалга 1982 жылы Аргентина менен Улуу Британия ортосунда 3000 калкы бар Фолкленд аралдары боюнча согуш чыкканда Лондон түштүк Атлантикага кемелерин жиберген. Алар жеткенче 3 апта өткөн. Даярданганга Аргентинанын убактысы болгон, бирок анын бүткүл армиясы келген десантка туруштук бере алган эмес. Дагы бир мисал, Орусия менен Жапония ортосунда түштүк Курил аралдары боюнча араздашуу 80 жылдан бери уланып келет. Ошол эле учурда Москва бир топ аймактарын Кытайга алдырып жибергени да белгилүү. Аймагы бир топ эле кеңири Кытай, кичинекей Кыргызстан менен дагы 96 жана 99 жылдары эки келишим түзүп, 120 000 гектарга жакын жерди, анын ичинде үзүңгү куушту да Кытай алып кеткени белгилүү. Канча кичине болсо дагы өз аймагынан айрылуу кайсы болбосун мамлекет үчүн намыстан айрылууга барабар. Канча бир тууган болсо дагы, мисалга, кошуна Казакстан Каркаранын бир бөлүгүн жана Чүй дарыясынын боюндагы тилкеге да ээ болуп кетти. Ошондой эле иштер кошуна Өзбекстан жана Тажикстан менен дагы тымызын түрдө жүрүп жаткандай. Бирок ал иштер кыргыз жетекчилеринин намысына деле тийген жок сыяктуу. По границам, естественно, чтобы сохранить наши границы, мы должны в первую очередь поддерживать наших граждан, живущих на границе. Но, к сожалению, мы потеряли начало канала, идущего к Торкульскому водохранилищу в Баткене. Я этот вопрос уточнил. Здесь есть стратегические проблемы, и по дороге, про которую говорилось, мы должны решить вопрос. Там есть одна-две проблемы по тем же анклавам. Бул айтылган сөздөрдү Марипов 5 күндөн кийин тактоого аргасыз болду, бирок чыныгы абал кандай экени баары бир белгисиз. Экинчи жагынан биринчи айтылган сөздөрдү анын жардамчылары менен аппараты алдыла такташ керек эле да. Акаевдин учурунда Бакиев ал кезде премьер болчу, Кыргызстан Сох анклавына Өзбекстан үчүн коридор ачып берүүгө макул болгонун эстесек, бул илдетке кыргыз жетекчилери көп жыл мурда эле чалдыккан. Бул головной водозабордон 500-600 метр жогору турган кошуна өлкөгө тиешелүү Кайырма каналы жөнүндө. Андан сырткары Ак суу дарыясы жөнүндө сөз болгон. Менин ниетим ушул болгон. Бирок тилекке каршы кээ бир күчтөр муну туура эмес жака бурганга аракет кылышы мүмкүн. Мен муну толук түшүнөмүн. Төрткүл суу сактагыч, анын головной боюнча дагы бизде азыр өзгөчө бир ой пикирибиз бар. Өтүшүп кеткен бул мамлекетсиздик илдетинен арылуу өтө кыйын. Ошондо саламат калыңыздар.